бактылуу деген өзү ким ал? Ким? Шариаттын, Кур'андын, хадистин көз карашы менен бактылуу деген ким ал? Саид хуа мен кана ма'аллах. Бактылуу деген ал Аллах менен бирге болгон инсан бактылуу. Ал эми эң бактылуу ким десе, ошону менен Аллах бирге болса, ал эң бактылуу инсан. Мен намазга келгенде, менин намазымды Аллах периштелерине буйруп разы болгон абалда кабыл кыла турган болсо, анда мен бактылуумун дагы Аллах менен бирге болгондугум үчүн. Намазымды Аллах Таала периштелерге буйруп өзүнө тартып алса, мен анда эң бактылуумун. Окуган намазым чечилип, жууганга даярдалып, ыргытылган, бурдалып, бүктөлүп, ыргытылган намаздай болбой, кийимдей болбой, окуган намазым кабыл болсо, мен ошондо эң бактылуумун. Экинчиси болуш үчүн биринчисин жүзөгө ашырыш керек сөзсүз түрдө. Эң бактылуу болуш үчүн алгач бактылуу болуш керек. Бул дегени намаз окуп, орозо тутуп, Аллах менен бирге болгондо гана Аллах биз менен бирге болот. Ушуну билишин.